Италиялык Прус жана Марокко чегирткелеринин сүйгөн тамагы шыбак болгондуктан талларда көп болот. Чоңоюп жетилген соң алар топтолуп эгин талларын каптайт. Мындан дыйкандарда жабыр тартууда. Анткени бир каптан чегирткелер эгин таласына зыян келтирет. Чегирткеден коптугун аравандык дыйкандар мезгил менен эгиндерине дары чачууга аргасыз. Анткени чегирткелер буга дейре бир топ зыян келтирип, эгинден кур калган учурлар болгон. Эгер көрүнүшүн алдын албаса түшүмдөн кол жуйт. Учурда араванда унаада учак менен чегирткелерге каршы дары чачылууда. Бирок быйыл зыянкечтерге күрөш кеч жүргүзүлүүдө. Ага жаздын жаан чачууну келиши себеп болгон. Адистердин айтымында алдын алуу чаралары чегирткелер көбөйгөндө апрель-май айларында жүргүзүлөт. Эгер 1 чарчы метр аянтта Марокко чегирткеси 1ден 5 дана чейин, ал эми Италиянын Прус чегирткеси 7ден 15 дана чейин көбөйүп кетсе, аларды жок кылуу иштери башталат. Азыр зыянкечтер талаптан бир аз ашканы байкалып, текшергенде 1 чарчы метр жерде 3дөн 19 дана чегирткеге жетип калган. Азыркы күндө биз 2-3 кээ бир 4 возрасттагы чегирткелер менен күрөш иштерин алып барып атабыз. Ушул күнгө чейин микронер менен 2600-2700 күрөштүк, ал эми самолет менен 8.000-8.500 жакын ушу күрөш иштери бүтүп калды. Төм ой массивинин дыйкандары жыл сайын кабатыр тартып эгиндерин чегирткеге жем кылып берүү коркунучуна кабылып келген болсо, быйыл бул көйгөй чечилген. Анықтан экен эгенинин түшүмүн көрүп, тилеген максатына жетем деп ишенишет. Мурунку жылга караганда быйыл кичине жеңил болуп атат да. Эми муну немелер келип дары себип атат, башка болуп атат. Мурунку жылдары мисалы үчүн ундан мурунку жылдары али курт кумурска түшөпчү, пахтага дарыбыз койгондаргачы курт басып, энди дыйканчылык кичине кыйын болуп калган да. Уже али урожай жакшы болбой калган. Энди быйыл Кудайга шүкүр жакшы жеңил болуп атат. Могу чигиртке немелер азайып кетти чота. Өткөн жылы Ош облусунун аймактарында чегирткелердин зыяндуу түрү аз болгон. Ошондуктан 3000 гектар жерге гана дары чачылса, быйыл 8000 гектар жер дарыланат. Бирок чегирткелердин бул зыяндуу түрү учурда Жалал Абадтын Аксы жана Нокен райондорунда көбөйгөндүгү айтылууда. Ал эми Ош облусуна чегирткелер мындан 5 жыл мурун талааларды каптап, дыйкандар зыян тарткан. Абай Нурбашевиков, Талгат Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары, Араван району.